Урматтуу депутаттар, тарыхта мындай болгон эмес. Бүткүл дүйнө боюнча кыргыздар бүгүнкү парламентти сыйлап, легитимсиз деп жатат. Парламенттин жетекчиси Москвага барганда, мамлекеттик думанын алдында Москвада жүргөн кыргыздар бизди мыйзамсыз деп сыйлабагандыгын билдирип, пикетке чыкты. Мындай мурун болгон эмес. Биз өзүбүзгө так ушундай мамилени, өзүбүздүн позициябыз, өзүбүздүн кылган ишибиз менен татыктуу болобуз. Ошондуктан мен жоопкерчилик менен кароого сунуш кылат элем. Мына биз референдумду дайындоо боюнча мыйзамды кабыл алдык. Бул мыйзам өткөн жок, мен санап турдум. Процедураларды бузуу жолу менен кетти. Зордук менен референдумга салып койгон күндө дагы бул мыйзамды кийин референдумдун жыйынтыгын мыйзамсыз деп аткарбай койгонго толук негиз бар. Эмне үчүн? Бул мыйзам бюджеттен чыгымдарды талап кылат. 80-нчи Конституциянын статьясы боюнча мындай мыйзам өкмөттөн тыянак. Или финанслоо каражатын таап өкмөттүн макулдугу берилгенден кийин гана каралышы керек. Андай кагаз эч кимге азыр мага көргөзө албайсыңар. Сурап да койгонубуз жок. Канча акча кетет, бюджетте кирдиби деп, өкмөттүн макулдугу барбы деп. Бул бир. Конституцияда жазылган референдумду өткөрүү тартиби жана референдумда карала турган маселелердин тизмеси, орусча перечень деп турат. Тизмеси атайын конституциялык мыйзамда аныкталат дейт. Бүгүнкү коюп аткан маселе референдум боюнча мыйзамда перечинде жок. Жок. Мыйзамсыз. Эми закондун идентификациялык белгилери мүнөздөмөсү болот. Мыйзамдын автору, законопроект, мыйзамдын автору, жогорку кеңешке келип түшкөн күнү, мыйзамдын тексти. Бул жаңы мыйзам 1 айлык коомдук талкууда турган жок. Эми мен текстин өтөйүн. Мага капа болушпайт деп ойлойм. Референдум боюнча мыйзамда мындай деп жазылып турат. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү талап кылган маселелер 3/2 добуш менен демилгеленет жана 3/2 добуш менен кабыл алынат деп. Бул сөзсүз түрдө Конституцияга өзгөртүүнү талап кылган маселе. Сөзсүз түрдө. Эми закондун текстин карайлык. О назначении референдума по определению государственного устройства дейт. Урматтуу депутаттар, урматтуу авторлор, учебникте мына Керезбеков олтурат, мугалим. Учебникти карап койгула. Государственное устройство деген 3 эле түрү бар. Бул мамлекеттин территориалдык түзүлүшүн аныктайт. Унитардык, федералдык, конфедеративдик деген 3 түрү бар. Биз эмне федерация болуп кеткен атабызбы? Биз эмне конфедерация болуп тарап кеткен атабызбы? Названиясын отурганда эле кыйшык болуп конфедерация болобуз деп атпайбыз. 40ка тарайбыз анда. Эми скобкада ошону тактап коелук деген форма государственного управления деп коюптур. Управление менен правлениянын айырмасы бар. Правление бийик. Управление деген мамлекеттик аткаруу бийликтеринин өкмөт койгон, парламент койгон тапшырманы аткаруу иш-аракеттери. Ошону уюштуруунун жолдору деп учебникте жазылып турат. Мынакей Керезбеков олтурат. Аткаруу бийлигин уюштуруу. Кааласаңар мен ошонун түрлөрүн окуп берейин. Мен айтайын, зерикпестен кечинде интернеттен дагы таап койдум. В состав общих форм государственного управления можно включить способ внешнего выражения работы государственных органов, включая их должностных лиц, в зависимости от содержания работы, которое ведет органы государственного управления, воздействие на содержание деятельности органов, реализация задач, функций, которые выполняют субъекты государственного управления в пределах их компетенции, требования юридической регламентации, выбор форм управления зависит от специфики стоящих в селе и предопределяет самый эффективный вариант. Деп мен жана айткандай,
алдыға қойылған мемлекеттік программаны, саяси курсты реализация қылыш үшін атқару билігіндегі ұйыштыру іштерін көргізіп, мынайке біз емнеге доғыш бердік. Андан ары утвердить следующую формулировку вопросов, включаемый в бюллетень для голосования. Какую форму государственного управления Кыргызской республики деп айтып атасыз? Мынайке мен формаларын айттым. Парламентский, президентский деген форма управления жоқ екенде. Да, формы могут быть правовыми, неправовыми, нормотворческими и правоприменительными. Деп тұр аппараттың госоргандары нички іштерін. Даже ГАИнин жолда тұрып, жана движение менен башкарганын дагын форма управленияга кирет экен. Автомобилдик знактар дагын оңго солго деген форма управленияга кирет экен. Мынайга силер ошону аныктайбыз деп атасыңар. Президентская, парламентская деген форма управления жоқ илимде, учебникте де жоқ. Юридикалык чоң энциклопедияда да жоқ. Ушул ойду айтайлык десем, укпастан мынакей добуш берип койдуңар. Мындай референдумду эч ким признавать этпейт. Парламентская, президентская деген бул республиканын түрлөрү. Мамлекеттик башкаруу формалар, билесиңер, монархия, республика болот. Формалары. А түрү парламенттик, президенттик деген түрлөрү болот. Ошондуктан закондо жазылган маселе так ачык болуш керек. Элдин башы айланбагандай болуш керек деп. Башыбыз айланып калды го. Эмне жөнүндө референдум? Эмнени чечип атабыз? ГАИ регулировать эткен маселени чечип атабызбы? Дорожный знактарды чечип атабызбы? Андан ары 31 статья регламент референдум боюнча. Эгер альтернативалык альтернатива болот атты или деген маселелер коюлуп калса, 3-чү пунктунда түбүндө баарына каршы деген вариант сөзсүз жазылыш керек деген. Карап көргүлө, баарына каршы деген шайлоочуга биз мүмкүндүк калтырдыкпы? Мүмкүндүк барбы? Жок, адамдардын конституциясына укугун бузуп атабыз. Демек бул конституцияга каршы келет. Конституциялык мыйзамга каршы келет. Эми мен форма силер айтып аткан боюнча, урматтуу депутаттар, кеп парламенттик республика, президенттик республика эмес. Кеп өзүбүздө ушундай мамиле кылсак, президент болгон адамдын мыйзамда жазылган каалоолорун эмес, мыйзамда жазылбаган каалоолорун өзүбүз аткарганга шашабыз. Садыр Жапаров түрмөдө жатып бир барак кат жазган. Менин мамлекет түзүшкө болгон көз карашым деп. Ал ошол жерде жазып атат. Президент керек болсо айыл өкмөтүн дайындаш керек деп. Закондо көргөзүлбөгөнү менен ниетине жараша болот. Түшүнүгүнө жараша болот. Баарыбыз билебиз, конституция менен эмес, түшүнүк менен, ниет менен башкарылып аткан. Шопурларына чейин, телекралден де чейин жогорку кеңешке көрсөтмө берген. Эгер ниети айыл өкмөтүн тең мен коям десе, мектептин директору менен кароол түшүндөрчүлөр коет. Өзү коюп асанын тууган уруктар коет. Мынакей биз кандай системаны эл айтты деп өткөргөн атабыз. Эмне үчүн экеле түрүн? Билем, мисалы, эмне экеле түрүн коюп атабыз? Элдин арасында 93-жылкы конституцияга келелик деген чоң кыймыл бар. 93-жылкы конституция бул аралаш система. Классикалык аралаш система. Эмне үчүн аны киргизбейбиз? Мынакей, эгер элдин каалоосын айтабыз десек. Курултайчылар эл бийлигин орнотушубуз керек деп даң кыймыл кылып жүрөт. Курултайды өгөй баладай болуп, кайсы жерге коерун билбей, конституциянын мурстарына жылдырып жүрөт. Курултай институту бүгүнкү конституцияга батпайт. Ал өзүнчө форма. Эгер анын этно-фольклордук костюмун чечип койсок, ал кадимки эле советтик башкаруу системасы. Чоң курултай народных депутатов келет, Верховный Советтин шайлайт, аткаруу бийлигин шайлайт, мамлекет башчысын шайлайт, жылда отчет алат.
азыр Кытай Вакыт көчпөңүздөр. өзүндө болгон. Мына алдымда Зулпукаров отурат. 2014 жылы Совет Безопасности катышканбыз. Ошондо жашыруун опростун жыйынтыгы бизге берилген, мен ошондо айткам. Түндүктө өзгөчө, түштүктөн караганда түндүктө. Кээ бир региондо 10-15, даже кээ бирлеринде 20% адамдар шариаттык башкарууну киргизиш керек деп добуш берген. Эсиңдеби Төрөбай? Эсинде. Эгер эл каалайт коебуз десек, эмне үчүн шариаттык башкарууну койбойбуз? Ушундай эле элди сыйлайт экенсиңер. Эмне үчүн койбойбуз? Мына мен секретный данныйларды жарыялап отурам. Элге алып чыкпай турган маселелер болот. Гитлерди фюрер деген статусту 38 миллион немис өз ыктыяры менен добуш берип шайлаган. Ушундай ситуация болот, кээ бир маселелерди лучше кабинеттерде чечип, ийлеп, бир пикирге келип, анан ошону бекиткен элге алып чыгыш керек. Рахмат. Вакытыңыз аяктады. 30 секунд жыйынтыктоо үчүн сөз бериңиздер. 30 секунд. Эми мен азыр заман ушундай, урматтуу депутаттар, мен айта турган сөзүмдү кечинде түз эфирден айтам, көрүп аласыңар. Бирок ойлонуп иш кылайлык. Мына мен 10 мүнөткө жетпеген сөзүмөн кандай бардак жасап койгондугубузду. Жогору жактагыларды айтпагыла. Булар мурункулардан да сабатсыздар. Анга түртөчүлөрдү.